башта мисалы менин жеке пикирим боюнча биздин чоң бир идеяларыбыздын максаттарыбыздын эмне болушу мүмкүн? Менин жеке пикиримче бул үчүнчү каганат болушу мүмкүн. Кыргыз мисалы буга чейин 2 каганат тургузуп келген. Бул биринчи каганат Барсбек каганат тургузган, ал эми экинчи каганатты адан кийин ошол 100 жылдан кийин биздин кагандарыбыз тургузган да. Эми азыркы учурда бул үчүнчү каганат. Бирок үчүнчү каганат кандай каганат? Албетте бул базалуу эмес. Жок, биздин аскер жактан, элим саныбыз жактан ага мүмкүнчүлүгү жетпейт албетте. Жок, бул руханий каганат. Дүйнөлүккө биз өзүбүздүн руханий жагыбыздан мындай айтканда покорять этсек болот. Мисалы, бир эле пример Корея, Түштүк Корея. Булар өздөрүнүн үчүнчү дебейм, бирок булардын өзүнүн империясын тургузуп алышты. Мына Бишкекти эле карагалачы. Косметикалар бүт бар, корейский косметикалар. Кыргызстанда эле ресторандар корейский ресторандар. Телефондорубуз бүт корейский телефондор. Samsung, машиналар бүт корейский машиналар. Kia, Mia мисалы. Кийимдерибиз корейский. Балдарыбыз карагалачы, корейский жанагындай прическалар менен жүрөт. Гужунпё деп жана кинолор чыкты жанагы. Бүт жанагы Gangnam Style деп, Psy деп жанагы K-pop деп көймелүү музыкаларын бүт жалаң корейский да. Ресторандар жанагындай корейский ресторандан жалаң тамак ичишет. Бүт эле Корея басты. Бул Кыргызстан эле эмес, дүйнө жүзүн ушинтип Корея маданияты басты. Мынакей империя. Көрдүңүзбү? Руханий империя, маданий империя да. Мен да ошондой элем, биздин дагы максатыбыз ошол болуш керек. Мына көчмөн оюндар биз ошондо түшкөнбүз да. Ошол аркылуу биз өзүбүздүн маданиятыбызды жараладык. Биз башында ошол колубуздан келди. 3 көчмөн оюнда биз баштадык ошону. Бирок телекаршы жогору айтканда жанагынтип токтоп салышты да биздин ошол кезде бийликтерчи. Ошол кезде эми азыр дагы биздин керемет маданиятыбыз, Маназы эпос жатат гигант мындай айтканда. Вселенная алам жатат. Ошолубуз менен биздин оюн зоокторубуз менен, тамак аштарыбыз менен, кийим кечек мына биздин сонун фэшн модельдери чыгып атышат. Дүйнөлүктү таң калтырып атышат. Ошонус менен мисалы мына суусундук, мына Шоро деген кандай керемет суусундуктар иштеп чыкты. Ошонус менен дүйнөгө экспансия кылышыбыз керек. Экономический экспансия кылышыбыз керек, маданий экспансия кылышыбыз керек, этноспорт менен да экспансия кылышыбыз керек, өзүн туристтик жактан экспансия кылышыбыз керек. Мына азыр кинолорду караңыздар, кечээ эле азыр сон Руслан Акун кандай кинолор алып чыгып атат, дүйнөлүк эмеге уже чыгып баштады. Ошол жактан биз направление жана креативный индустрия экономикалык жана министерство түзүп туруп, ошол жактан финансировать этип туруп, ошолорду экспансия кылышыбыз. Дибилинсти карагалачы. Дүйнөлүк жактан азыр Америка менен уже иштеп атат. Ошол жактан биз экспансия кылышыбыз керек да. Ошентип мен ойлойм, үчүнчү каганатты тургузушубуз керек. Биздин максатыбыз үчүнчү руханий каганат болуш керек. Биз азыр ошого даярбыз. Неге дегенде бизде көчмөндүлүк дух бар. Дүйнөлүк азыр кыргыздар карачы, мигрант болуп кетишти. Бир жагынан ооба, балким анча-мынча жерде тура эмес экени айтат, бирок мен айтып атырмын, мына бул туура эмегенде кыргыздын маданиятын ошол жерден жайылтып атышат, көрсөтүп атышат бизде. Мен ойлойм, азыр ошол жактан биз улуу бир максатты коюшубуз керек. Манас ата бизди Бейжин чоң азатка кандай алып чыкса, биздин чоң азатыбыз ошол. Руханий жактан. Идеология маселесин кыргыз коду Манаста деп айтып атышат. Анан идеологияны мына ушул Манастын негизинде түзүш керек деген канчалык туура деп эсептейсиз? Ушундай сөздөр айтылып келет, сиз да угуп жүрөсүз муну. Эми биз Манаста эле турган жерине эле алып келип коюшубуз керек. Бул туура эмес болот. Неге дегенде биз эми көп улуттуу өлкөбүз да. Кыргыздардан башка улуттар да бар. Эми алар Манасты канчалык кабыл алат? Бул чоң маселе. Бирок биз азыр мындай айтканда модернизировать этишибиз керек да Манасты. Биз ошонун азыр идеология катары азыркы жаңы технология бул бренд. Бренд бул идеология. Мисалы ошол эле жана брендтер бар, iPhone. Биздин жаштар карагалачы, ошо iPhone аттан эч чыгпайбы? Керек болсо очередке турушат, кредит алышат. $1,500 болсо да ошол iPhone'ду алышат. Көрдүңүздөрбү? Ошол идеология да. Ошол жака мындай айтканда жан бергенге даярындай. Жалпак тил менен айтканда, көрүңүзбү, азыркы учурда ошол брендинг. Брендинг деген эмне? Бул современная идеология. Современный технология идеология бул брендинг. Биз азыр ошол жаңы бренд иштеп чыкты дагы, биз мамлекетти Skyland деп алып чыгабыз. Асман элки, ал өлкө, асман эл. Асман жоокерлерде бизде бул тарыхта жазылып келген экен. Кыргыздар эмес, кытайлар айткан бизде ошо. Фарс, арабтар айткан. Булар асман өлкөдө асман элдер жүрөт, асман жоокерлер, асман зооттор, асман аттар менен жүрүшөт депчи. Ал эми асманды алсаңар эле бул асман, ас. Ошондой эле бир формасы да. Бирок биз мындай айтканда современный заман бапташтырып туруп, ошону асман өлкө деп чыкпайлыкпы деп. Асман эли чыкпайлык деп биз өкмөткө сунуш бергенбиз. Skyland деп, англисче Skyland деп.
Биз ошо менен азыр дүйнөгө чыксак болот. Өзүнүн экинчи кайманатыбыз менен. Ар бир адамдын кайманаты бар да, мисалычы. Ошондой сыңар мамлекеттердин да кайманаты бар. Мисалы Кубаныкы остров свободы. Мисалы тиги Жапонияны косо страна восходящего солнца, Кытайды косо поднебесная. Ал эми биз асман өлкөбүз, асман элибиз. Анан биз өзүбүздүн асман продуктларыбызды көрсөтөлүк. Асман тамак аштарыбызды көрсөтөлүк. Асман кийим кечектерибизди көрсөтөлүк. Асман оюндарыбызды, асман маданиятыбызды көрсөтөлүк. Асман көз карашыбыз, асман философиясыбызды көрсөтөлүк. То есть бунун артынан биз азыр ошол жаңы идеологиябыз менен программаны системаны иштеп чык, бул асмандуулук. Биздики ошол асмандуулук, бул биздин философиясы да кошулушу мүмкүн, идеологиясы да кошулушу мүмкүн. Ошол менен биз дүйнөгө жаңы бир көз карашты, мировоззренияны, жаңы философияны да алып келишибиз керек. Бул асмандуулук. Мен ойлойм, ушул менен биз дүйнөлүк бир экспансия кыла алабыз да.